ыраазычылык илими мээңизди кантип өзгөртүү керек? Бүгүн биз ыраазычылык илими жөнүндө сүйлөшөбүз. Ыраазычылык, шүгүрчүлүк айтуу, шүгүр келтирүү деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз. Бирок мен бүгүн бул темага башка өңүттөн сиздин мээңизге тийгизген таасири тууралуу токтолом. Кантип ыраазы болуу сизге туура чечимдерди кабыл алууга, көбүрөөк ийгиликтерге жетүүгө, натыйжалуу иштөөгө жана жан дүйнө тынчтыгын табууга жардам берерин айтып берем. Менимче азыркы заманда жан дүйнө тынчтыгы эң кымбат нерсе. Эгер сиз бул видеодон азыр көрүп жатсаңыз же угуп жаткан болсоңуз, сизге рахматымды айтам. Бул Зериксең Ук YouTube каналы. Бул каналда мен дүйнөдөгү эң кызыктуу, пайдалуу китептерди, маалыматтарды кыргыз тилинде окуп берем. Мен азырынча ооба профессионал диктор эмесмин, бирок ар бир сөздү жүрөгүмдөн өткөрүп сиздерге жеткирүүгө аракет кылам. Мен сиздер менен бирге өсүп, үнүмдү жана окуу чеберчилигимди кадам-кадам менен жакшыртып турам. Менин өсүү жолумдун күбөсү болуп, кыргыз тилиндеги мазмундуу контентти бирге өнүктүрүүнү кааласаңыз, каналга катталып, колдоп коюңуз. Келгиле, бул керемет ыраазычылык куралын чогуу изилдейли. Ал сизди жөн эле жакшы сездирбестен, мээңиздин ден соолугуна жана ишиңизге чоң пайда алып келет. Бир нече илимий изилдөөлөрдү тизмектеп айтып берейин. Мен сизге күн сайын кыла турган практикалык кеңештерди берем. Эсиңизде болсун, сиз эмнеге ыраазы болсоңуз, ошол нерсе өсөт. Ыраазычылык билдирүү мээңиздин молекулярдык түзүлүшүн өзгөртө аларын билчү белеңиз? Ооба, бул ушунчалык күчтүү курал. Сиз жөн эле рахмат деп койбостон, чын жүрөктөн ыраазы болгондо, мээңиз дофамин, серотонин бөлүп чыгарат. Бул эки зат биздин эмоцияларыбызга жооп берет жана маанайды ошол замат көтөрүп, ички бакыт тартуулайт. Сиз пайдасын көрүш үчүн анда канча жолу ыраазычылык билдиришим керек же канча жолу шүгүрчүлүк келтиришим керек деп сурашыңыз мүмкүн. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, күнүнө болгону 3 жакшы нерсени кагазга жазуу же социалдык тармакта бөлүшүү жетиштүү. Мен жеке өзүм ыраазычылык журналына жазганды жакшы көрөм. Күндө оор болуп жатканда, кыйынчылык мезгилинде, кыйынчылык өткөн айларда же жылдарда жазууларымды окуп, позитивдүү маанай алам. Бул сиздин жашоо сапатыңызды, оптимизмиңизди жогорулатат. Бирок мен жөн эле жакшы сезим эмес, мээ боюнча адис катары айтарым, ыраазычылык мээнин иштешин жакшыртат. Ал сизди чечим кабыл алуу жөндөмүңүздү курчутат. Жашооңуздун сапаты кабыл алган чечимдериңиздин сапатынан көз каранды. Ыраазычылык мээнин префронталдык кортексин, логикалык ой жүгүртүүгө жооп берген бөлүгүн иштетип, жумуштагы натыйжалуулукту арттырат. Уйкусу качкандар үчүн жакшы кабар. Уктаар алдында ыраазы болгон учурларды кыска жазып чыгыңыз. Түнкү тынчсызданууну жана жаман ойлорду азайтып, тынч, узак уктоого жардам берет. Ошондой эле ыраазычылык адамдын өзүнө болгон ишенимин, самооценкасын жогорулатат. Азыркы санариптик депрессия заманыбызда биз дайыма өзүбүздү интернеттен башкалар менен салыштырабыз. Башкалардын 21 бөлүгүн көрсөк, өзүбүздүн 4 бөлүгүбүз менен салыштырып, ичибиз тарый түшөт. Бирок ыраазы боло билген адам башкалардын ийгилигине да кубанат. Эсиңизде болсун, ыраазы болуш үчүн жашооңуз сонун болушун күтпөңүз. Ыраазы боло баштасаңыз, жашооңуз сонун болот. Муну эртең мененки же кечки адатыңызга айландырыңыз. Бул көп убакытты, акчаны талап кылбайт. Жөн эле бир дептер арнап, ага ойлоруңузду жазыңыз же сизге жакшылык кылган адамдарга рахмат деп жазыңыз. Ыраазычылык бул булчуң сыяктуу. Аны канчалык көп машыктырсаңыз, сиз ошончолук туруктуу, күчтүү болосуз. Бул жөн эле сылыктык эмес, бул дени сак мээнин жашоо образы. Рахмат ыкмасы жөнүндө айтып берейин. Бул англис тилинен которулгон үчүн англис самгалар менен чечмеленген.
thanks деген сөздүн кыскача эрежесин түзүп чыгабыз. Кааласаңыздар сиздер рахмат деген сөздүн кыскача эрежесин жазып алсаңыздар болот. Биринчи т тамгасы. Time убакыт. Ыраазычылык билдирүү үчүн атайын убакыт бөлүңүз. Календарыңызга же болбосо дептериңизге жазып коюңуз. Эртең менен кечинде 3-4 мүнөт ойлонуңуз ыраазычылыктарыңыз жөнүндө. Экинчи H highlight белгилөө. Күндүн эң жакшы учурларын эстеңиз. Мен муну кечинде жатаарда жасайм. Мен муну эс тутумумду, эпизоддук эс тутумду машыктырат. Күндү баштан аягына чейин тез түртүп чыгып, эң сонун 3 учурду тандап алыңыз. Үчүнчү acknowledge моюнга алуу же кабыл алуу. Башка адамдарды белгилеңиз. Сиз кимге ыраазысыз? Досторуңузга, үй бүлөңүзгө, кесиптешиңизге, ошолор адамдарга рахмат айтуу мамилени бекемдейт. Ар бир адам өзүнүн бааланганын сезгиси келет. Кийинкиси nature жаратылыш. Табиятка көңүл буруңуз. Сыртта кыска сейилдөө, таза аба, айлананын сулуулугу мээңизди эс алдырып, жаңы көз караш берет. Кийинкиси K тамгасы kindness, жакшылык. Башкаларга жакшылык кылыңыз. Ким кандай кыйынчылык менен күрөшүп жатканын биз билбейбиз. Башкага жардам берүү менен сиз өзүңүздү да бактылуу сезесиз. Жакшылык кылуу акысыз. Аны аябаңыз. Акыркысы savor, даамын татуу. Кичинекей нерселерден рахат алыңыз. Жакшы ичилген кофе, окуган китебиңиз, жылуу төшөгүңүз үчүн дагы ыраазычылык билдириңиз. Жыйынтыктап жатып, сизди бүгүн 2-3 мүнөт убакыт бөлүп, кимге же эмнеге ыраазы экениңизди ойлонууга чакырам. Кимдир бирөөгө жылуу сөз жазыңыз. Же бул подкасттын ссылкасын бөлүшүп, же комментарийга астына ыраазычылыгыңызды билдириңиз. Мен сиздин ар бир комментарийларыңызды окуймун. Биздин коомдун бир бөлүгү болгонуңуз үчүн сизге рахмат. Өнүгүүнү жана үйрөнүүнү токтотпоңуз. Кийинкиде көрүшкөнчө.